Сабагында көпкө чейин сакталган гиласты тааныштырайын сиздерге. Эми гана түс берип, ушундай кызыл түс боло баштады. Алдындагы бул воловой. Урматтуу туугандар, бул сорт Канададан чыгарылган сорт. 1982-жылы катталган, сатууга расмий түрдө 94-жылдан чыгып баштаган. Өзүн өзү чаңдаштырат. Кеч гүлдөөчүлөр үчүн бул универсалдуу чаңдаштыруучу боло алат. Бою өтө ашып кетпейт, 5-6 метрге чейин өсөт. Тоннаны эң көп бере турган ушул Sweetheart деген сорт. Sweetheart сүйүлгөн жүрөк деп которулат. Боюн айттык, түшүмдү 18 тоннага чейин китебинде жазылыптыр. Эгерде универсалдуу чаңдаштыруучу катары дагы өзүн дагы тиксеңиздер болот. 2012-жылы эң мыкты сорт деген наамды алыптыр. Тамыры максимум 14-тө, Гизелияда жана ошондой эле ВСЛга уласа болот. Эң кеч бышар сорттордун бири. Мындан кийинки чыгарылган Стаккато деген ушунун баласы деп койсок болот. Ушундан кийинки чыгарылган сорт бар. Ушул экөө эң кеч быша турган сорт. Эгерде буларды 1500дөн 2000ге чейин метр бийиктикке чейин тиксеңиздер, демек бул эң кеч бышкан сорт болуп эсептелет. Мөмөсү катуу, жүрөк формада болот. Азыркы колумдагы воловой сыяктуу болот. 28-30ду көрсөтөт. Эгерде муну кечки зоналарга теге турган болсоңуздар, июндун этеги июлдун балким ортосуна чейин өтүп барышы мүмкүн. Бул сортторду ысык көлгө, Айдаркенге, Ноокатка окшогон жогорку зоналарга тиксеңиздер, жакшы түшүм алса болот. Ылдыйкы зоналарда гилас жумшап кетиши мүмкүн, себеби 35 градустан жогору боло турган болсо, демек бул сорттор эрте бышып кетип, жумшак болуп калуу коркунучу болот. Бул сорттор бизде сыноодо турат. Бир аз жайылып өскөн үчүн жип менен байлап койдук тартып. Бул сорттордон алмаштырып көбөйтүп жатабыз. Негизги бактардын негизги бөлүгүн ушул сорттон кылсаңыздар болот, эгерде жогорку зонада жашасаңыздар. Сиздер менен Багастыр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар. Мунун мөмөсү көпкө чейин сабакта кармалып тура алат. Ошонусу менен бул барктуу болот. Тонна жагынан дагы алдыга ат салбаган гиластардын бири сиздер менен Багастыр Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.